Кут медиа каналына катталыңыз жана Билерман Ордо интеллектуалдык оюндарын көрүп туруңуз. Assalamu alaikum, урматтуу телекөрүүчүлөр. Кутмандуу кечиңиздер менен интеллектуалдар, айымдар жана мырзалар, жалпы биздин көрөрмандар. Бүгүн 5 сентябрь 2021 жыл ЛТРде Билерман Ордо. Биз оюнду баштадык. Арген мырза, маанайыңыз кандай? Маанай сонун. Команда оюнга даярбы? Оюнга даяр. Анда жалпы телекөрүүчүлөр менен бир амандашып алыңыз, анан оюнга өтөлү. Ассаламу алейкум, урматтуу көрөрмандар, билермандар. Буюрса даярдыктарыбыз сонун болду, өзүнчө бир чогуу даярданаттык. Буюрса бүгүн сонун оюн көрсөтөбүз деп ишенебиз. Арген Шерматов командасынан бир кол чабуулар. Жана бизге жаңы кошулган телекөрүүчүлөр болсо, уюлдук телефонуңуздарды алып, биздин даректерди жазып алыңыздар. Билерман Ордо оюнуна суроо жөнөтүү үчүн төмөнкү даректерди теришиңиздер керек. Алгач Instagram'да Билерман астыңкы сызыкча Ордо деген биздин расмий баракчабыз бар. Ошол жерге катталып суроо жөнөтүңүздөр. Facebook'та Билерман Ордо деген баракчабыз бар. Ал жерге катталып дагы суроо жөнөтүңүздөр. YouTube'да да Билерман Ордо деп издесеңиздер биздин оюндар жүктөлөт. Жана ал жерге да комментарий калтырып, оюн тууралуу пикир калтырыңыздар. Жана сурооңуздарды өзүңүздөрдү көрүңүздөр YouTube'дан. Билерман @tv күчүкчө mail.ru биздин электрондук дарек жана каттар үчүн Ош шаар Ленин көчөсү 330. Ушул даректерден сиздерден суроолор күтүп кала бермекчибиз. Биздин башкы өнөктөш Барбол фирмасы, Барбол ата мекендик өндүрүш фирмасы. Ар дайым тартуу, адал, дайыма жаңы гана. Жана ошондой эле актив дизайн, полиграфия жана жарнак борбору сиздер менен кызматташууга даяр. Ош шаарында жайгашкан бардык жарнак түрлөрүн жасоого буйрутма алат. Ошондой эле Йома бургер борборлору, Йома бургер эң мыкты бургер. Мына ушул өнөктөштөргө биз ыраазылык билдирүү менен бирге анда биринчи раундга старт беребиз. Биринчи раунд. Нуртилек Капаров Бишкек шаарынан сиздерге каршы суроо берет. Суроосун окуйм анда. Урматтуу билермандар, мониторго көңүл буруңуздар. Сиздердин назарыңыздарда дүйнөгө белгилүү сүрөтчүлөрдүн 4 картинасын көрсөтүп атабыз биз. Биринчи картина Дермиан Херстин Пиронин Y деп аталган сүрөтү картинасы биринчиси. Экинчи делген картина Ван Гогтун Маки деп аталган картинасы. Үчүнчү картина Пикассонун Жашы бурчак менен көгөчкөн деп аталган картинасы. Төртүнчү сүрөт Эдуард Мендинин Хрусталь вазадагы гүлдөр деп аталган эмгеги. Ушул 4 картинанын ичинен Хрусталь вазадагы гүлдөр башка картиналардан бир айырмасы менен айырмаланып турат. Сиздерге кошумча маалымат катары анын башкалардан айырмаланып турушуна адамдардын тиешеси бар. Балким тиги үчөөнө деле адамдардын тиешеси бардыр. Бирок буга дагы адамдардын тиешеси бар экен. Тырнакчанын ичине жазып коюптур. Урматтуу билермандар, бул картинанын башкалардан айырмасы анда эмнеде болушу мүмкүн? Кеттим. Тартылышы өзгөчө да, мындай. Башкалардан өзгөчө. Материалданбы, адам канадан же адам бир нерсесинен. Адамдар тирсек өзгөчө бирсе сүйлөгөндө өзгөртөт го. Там бул жер өзгөртөмөс өздөрүн сүнчү сүрөтүн. Жок, сүрөттүн өзгөчөлүгү болсо керек бул. Сүрөттүн өзгөчөлүгү эле. Мына карасаңар. Тартылышы эле бөлөкчө тартылган болуш керек бул. Ооба, боёкча башка бир нерсе менен.
Ya бул токто негизи барды эле боек менен тартылган, бирок же гүлдү өзүн эле мындай Жок, мындай реалдуулукка тартылган базага салып койгонбу, реалдуулукка ошо. реалдуулук Же жасалмабы негизи. окшопчу. жок бергилер. Бирок асарына Я муну адамдын каны эмеспи? наркы живой гүлдөр бирок. Экинчиси караса. Жок, буну айырмалап адамдар себептүү экен да, значит адамдар Адамдардын тиешеси бар да. тиешеси бар экен да, айырмаланып турат. Адамдын аттарына койгон гүлдөр же кандай болот? жалпы тартқан емес, наркы краска менен тартылган болсо, Ооба. жөн эле мындай чөп чаган менен тартып койгон эмеспи? Адамдын каны бар. Жок, жасалган. Адам каны десе бирок ак түстөгүлөр, көк түстөгүлөр эме болуп атат да. Жуда. Мына айттым, Ошо маселе гүлдөрдүн баксын тартқан эмеспи? Гүлдөр Ya адамдын тиешеси бар деген нерсени Убакыт аяктады. Аркен мырза ким жооп берет? Баймат Калмаматов жооп берет. Баймат Калмаматов. наркыларды краска менен тарткан болушу мүмкүн. А буну гүлдөрдүн өзүнүн гүлдөрдү менен о чөп жашылды турган жалбырактардын гүлдөрдүн жалбырактары менен сыгып краскасын чыгарып ушундай тартылган болушу мүмкүн. Бул сүрөт. Мындайча айтканда ошо гүлгө зыян келтирип, ошону сыгып тартышы мүмкүн. Адамдардын деп көпчүлүк маанайда айтылды да, кандай тиешеси бар деп атасы анда. Эгерде бул башкача краска боектор менен тартылган болсо. Көпчүлүк адам тарткан да бул сүрөттө. Бир эле адам эмес. Демек, 4-чү картина Хрусталь вазадагы гүлдөр деген картинаны Эдуард Мендиге жардам берип көп адам салым кошкон деген түшүнүк келип чыгат бул жооптон. Жооп кабыл алынат. Мен туура жоопту айтам. Бул картиналар сөзсүз түрдө музейде турган картиналар. Дүйнөлүк шедевр картиналарды анын ичинен баарыбызга белгилүү болгон бир топ картиналар, аттарын атап эле коеюн. Ар дайым уурулардын кызыгуусун артырып келген. Картинаны кантип уурдап кетиш маселелери бардык доорлордо уурулардын биринчи планында болгон. Бул Хрусталь вазадагы гүлдөр деген картинанын башка картиналардан айырмасы жогорудагы 3 картинанын тең музейлерден белгисиз адамдар уурдап кетишкен. Ал эми Мендинин картинасы эч уурдалган эмес. Мына айырма ушул жерде. Урматтуу билермандар, эсеп 1-0. Адамдардын тиешеси бар деген сиздерге мындай бир жардам катары айтылган эле. Бирок сиздер башка тарапка кеттиңиздер. Суроо ээси Нуртилек Капаровду куттуктайбыз. Бул суроолордун катарына кошсок болот азырынча. Телегөрчү тарапка 1 упай ачылды. Oyunuz ulantılат 2-ci rauнд. Super Blitz. Бул да пешенеңер Super Blitzке келип токтоду. Эреже боюнча командада 1 билерман калыш керек. Ким калат? Акылдашып. Калып көрөйүнбү? Арген мырза өзүңүз калдыңызбы? Өзүм калып турам болдум. Арген мырза, даярсызбы? Даярмын. Урматтуу Арген мырза, сизге каршы Чоң Алай район тургуну Кыязов Умар суроо жөнөткөн. Урматтуу Арген мырза, Сталинге бир жолу чет өлкөлүк журналисттер суроо берет. Эмне үчүн Армениянын гербине Арарат тоосу түшүрүлгөн? Бирок ал тоо Армениянын аймагында жайгашкан эмес го деп. Сталин анда Турциянын гербинде бул нерсенин сүрөтү бар. Бирок ал да Турциянын аймагында эмес деп ошондой эле суроолуу жоопту берет. Урматтуу билермандар, Сталин Турциянын желегиндеги эмнени назарга тутуп атат? Кетти 20 секунда. Арген мырза.
Арген мырза. Түркістан кергенде болжолго көрө мен кайсы бир жаныбардын сүрөтү болсо, ошол жаныбар жок деп айткан болушу мүмкүн. Кайсы жаныбар мисалы? Мисалы бүркөй же жана башка бир канаттуу. Түшүнүктүү. Сталин айды назарга тутуп жатат. Анткени ай Турцияга гана тиешелүү эмес, Арген мырза. Ал бардык ааламга тиешелүү. Бирок анын сүрөтү Түркиянын гербинде, желегинде бар. Тилекке каршы блиц раунд токтойт ушул жерден. Эсеп 2-0. Телекөрүүчүлөрдүн дагы пайдасына өттү бул раунд. 3-чү раунд. Алишер Маматиса уулу Каракулжа районунан суроо берет. Урматтуу билермандар. Голливуд кинолорунда агент 007 деген аталыштагы кинолор, китептер бар, башка өлкөлөрдөн чыккан айтор мультфильмдер бар. Ушул темага тиешелүү каармандар аябай кыйын, тапкыч, шамдагай болуп көрсөтүлөт. Урматтуу билермандар, караңыздар, 007 бул код, саны, аны катар саны дей турган болсок, анда 00 саны кандай маанини билдирет? Минута кетти. Чексиз дегенде. Чексиз. 2 мындайдан деп алганда 9 деген болуп калган. 8 болушу. Чексиз. Жоосун мисалы. 00 башка вариант. 7 таппайлы, 0 табайлы. Машина чексиз жетилик дегенде маанеби? Мо Холливуд, Голливуд мындай Холливуд дегенде 2 О бар го, ошол эмеспи? Голливуд. Жок. Жакшы вариант. Жок, эми бир вариант мүмкүн. Да, кимде вариант бар? Мында жетин биринчи салыштыралы же. Жок, Холливуд дегенде Ошо мындай. мамлекетке же бирка тешес жокпу муну? Шамдагай нерсеге мамлекет кодуна же Шамдагай. Ошо жетиге окшош. Жок, Кандай кылат? Жетиге окшоп калат. Азыр 00 сурап атат да биз. 00 ошо 00 эмнени билдирет атат. Жети болуптур, допустим, катар саны деп атат. 00 эмнени билдирет деп атат. Ошо мамлекет кодуна же Эң биринчи 00 сурап атат. 00 гана сурап атат. Жетин эмес. Голливуд деген. Телефон коду. Голливуд бекер айтпады окшойт. Плюс 7 болсо. Арген мырза, Насырда окунуш өкүрөт. Ордодон жардам алсаңыздар болот. Бонус алсаңыздар да болот. Эгерде ишенимсиз жооп болсо, же жооп бериңиздер. Ордодон жардам алып көрөбүз. Урматтуу Ордо, жакыныраак келиңиздер. Команда жардамыңыздарга муктаж. 20 секундда кетти. Урматтуу албарчы. Угуп атам. Жооп берсек болобу болосо? Боло берет. Ким жооп берет? Насырдын окуну жооп берет. Насирдин мырза. Урматтуу алып баруучу, биздин оюбузча бул сиз суроодо айттыңыз да 2-0 эмнени билдирет деп. Бизге алгытуу вариант келбеди, ошондой болсо да баягы Голливудтун жазылышы бар го. Холливуд деп ошондогу 2 О'ну мындай айкинелеп турушу мүмкүн деген ой келди. Бирок бул Голливудка калан тиешелүү карман эмес да. Бул бардык жактарда 007 аталат да. Оюңузду бөлбөйм го, мен мындай айттым, эсиме келе калды эле айттым. Балки менин оюм деле туура эместир. Ошондо сиз Голливуддагы 2 О'го окшош болгону үчүн ушундай аталып калган деген ойдосуз. Болушу мүмкүн. Башка вариант сизде жок. Жооп кабыл алынат. Ордонун пикири Семете мырза. Биз да ойлонуп көрдүк. Бизде 2-0 эмнени билдирет дегенге, бул 2-0 жанагы биз чет өлкөлөргө телефон чалганда плюстун ордуну аткарышат. Мисалы, плюстун ордуна биз 2-0'ду терип деле чалсак, телефон чалсак болот да. Ошол телефондун кодундагы бир цифраны билгисе керек деп ойлодук. Туура жооп. Бул агенттер атайын оор миссияларды аткаруу үчүн даярдалышкан.
жана кызмат учурунда адамдарды өлтүрүүгө дагы укуктуу болушкан. Ошондуктан дагы бул агенттерди 1 эмес 2-0 коду менен белгилешкен. Бул агент 007 аттуу агенттерге тиешелүү гана код, урматтуу Насирдин мырза. Адамдарды өлтүрүүгө дагы укуктуу булар кызмат учурунда. Ошон үчүн ушундай код берилген экен, 00 деген. 3-0 эсеп азырынча. Сиздер агенттердин ишмердүүлүгүнө баам салсаңыздар жакшы болмок, Насирдин мырза. Голливуд жазуусуна эмес, агенттердин ишмердүүлүгүнө. Мынакей 3-0 болду. Эми 4-чү раундга старт беребиз. 4-чү раунд. Команданы сергек болууга чакырып кетер элем. Нурболот Колдошев Кадамжай районунан сиздерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар, сиздерге төмөнкүдөй фото суроону жөнөтүптүр. Нурболот мырза. Сүрөт документалдуу фото. Сиздер азыр бул сүрөттөн Америкадагы Лос-Анджелес шаарынын тургуну, түпкү теги кытайлык болгон Говард Ип аттуу ишчини көрүп турасыздар. Ал 2-чи дүйнөлүк согуш мезгилинде камакка алынуудан же чогуу иштеген шериктеринин корс, урой мамилесинен сактануу максатында айла амал ойлоп тапкан жана аны артындагы кагазга жазып алган. Биз атайын ал жазууну бекитип койдук. Атайын бир белги менен бекитип койдук да, мунун артында бир жазуу бар. Сүрөт 2-чи дүйнөлүк согуш мезгилинде тартылган, урматтуу билермандар. Говард Ип артына эмне деп жазып алган кытайлык түпкү теги. Мен япондук эмес, неден Япониялык. İçinde bomba var деген эмеспи? Onu коробкада içinde bomba var. Masalan бул Америка делеге эмес, бир жазууда атат. Мен япон эмес. Жакшы вариант болду ушул. Мен англисче билбейм, экинчи вариант. Мен кулам укпайт дегенден мешайт бербесин. Мен тил түшүнбөйм. Мен тилди түшүнбөйм же мен укпайт деген болушу мүмкүн. Кулам укпайт дегени мен тилди түшүнбөйм десечи. Ошо тил түшүнбөйм, мен кытайлыкмын. Бирок мен япон эмесмин деп болушу мүмкүн. Сүйлөшпөш керек болгон. Японго окшош дейбү? Мен япон эмесмин. Мен япон эмесмин. Бомба таштаңбы Америкага? Орой мамиле деп атат да. Урой мамиле кылбашы үчүн, ооба. Же мага тийбегиле артында мүмкүн нерсе бар. Арге мырза. Арзымбек Калыков жооп берет. Арзымбек Калыков эмне деп жазып алган? Урматтуу алпарчы, бул инсан мен япон эмесмин деп жазышы мүмкүн. Мен япон эмесмин деп жазышы мүмкүн. Азыр биз сүрөттүн дагы бир вариантын көрөбүз. Chinese please. Мен япон эмесмин, мен кытайлыкмын. Жооп туура. 3-1 команда 1 упай өзүнө алды. 5-чи раундга кезек келди. 5-чи раунд. Сабира Арынова Балыкчы шаарынын тургуну сиздерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар, телекөрүүчү сиздерге суроосун сыр сандык аркылуу берүүнү каалаган. Сыр сандык Баймат мырзанын жанына келди. Баймат мырза, маанайыңыз өтө жакшыдай көрүнүп атат. Кандай предмет болушу мүмкүн? 6-чы туюм эме деп атат. Жесе болобу же болбойбу, катуу же жумшак деген. 6-чы туюм жакшы иштеп кетип окшойт. Бул жумурткага окшойт ойлоп калдым да. Секин көтөрүп келгенде караганда. Сынып кете турган нерсе бар дейсизби? Секин көтөрүп келди да, тоголоп кетпесин же эмне болду, билинип калсын депчи. Сыр сандыктын ичинде турган предметтин аталышы, урматтуу билермандар, эски славян тилинен келип чыккан. Анын негизги кызматы, бул предметтин негизги кызматы бул нерсенин буюмдарды жана турак жайларды баштапкы абалында сактоо болуп эсептелет. Буюмдарды жана турак жайларды баштапкы абалында таза сактоо болуп эсептелет экен.
Бүгүнкү күндө биз аны музейлерден же болбосо боулинг ойночу залдардан кезиштиребиз. Балким башка жактардан да кездештиришибиз мүмкүн. Бирок мен аны айтпай атам дейт телекөрүүчү. Кызыгы, изилдөөлөргө караганда Россиянын бир канча музейлеринде адамдар бул нерсени гүл идишинин ичине дагы салып кетишет экен. Гүл идишинин ичине дагы салып кетишет экен. Кызык. Сыр сандыкчада эмне бар, урматтуу билермандар? Баягыда жыгачтарды өзүнүн калыбына сакташ үчүн май шубашкан да. Жок, берген май бар го. Мумия эмеспи? Мумия болбойт. Негизи абал сактайт. Туракчай, орустардын жыгачта болгон, жыгачты сакташ үчүн бир нерсе шубашкан балким. Кара менен мына шубайт эле да. Музейлерди көрсөңөр кара түстө болот. Химикат керек эмес, биз шарик мисалы Японияда алдына шарик бар коюп коет го, мындай кыймылдоо. Аны боулингде да көрөт эмес. Жок, краска болушу мүмкүн. Боулинг залдардан эмне? Боулинг. Булат Жок, жана жери гүлдүшкө салып берет. Музейден аны боулингде көрөт экенбиз да. Жок, эмне салып берет? нефть жеп ойлойт, нефть чыкпаса керек. Аял киши болсо Лак жеп, эмели болсо керек. Кара чак. Баштап кетесиң. Шубайт Гүл идиштерге салып коет эмес. Баягы сементтерде барген ушундай краска коюп жыгачтар сементте краска коюш мүмкүн, ал жаган болушу. Кара жак. алайбы. Айге мырза, кандай чечимге келдиңиздер? Ордон жардамын алып көрөбүз. Урматтуу Ордо, жардам бериңиздер командага. Сыр сандыкта кандай президент бар? Кетти 20 секунда. Ла, красиво. Кандай жашка? Кара жашка. Мен түшүнө албайм. Кандай аталыш Чакы жок сөз неме кара чакыш Арген мырза, Ордодон ар кандай пикирлер айтылып кетти. Мен жакшы мындай көйлө пикирлер айтылды окшойт. Албетте, биз мунун жоон сагыз деп ойлодук. Собачка. Сагыз? Жок, мисалы, кара сагыз деле болушу мүмкүн, балким ошол жыгачтын сапатын сактап калыш үчүн, мына жарылбаш үчүн кайсы бир нерсени мына шыбашкан да, мына бетон, асфальтка колдонулат го, ошондой. Так аталышын билбейт экенбиз, бирок ошол негизи асфальт курганда ошон жармаштырышат го, таш менен кошо. Жооп кабыл алынат. Ордодон кандай пикир түштү, Арген? Ошол сагыз салфетка деген түштү, дагы бир вариант түштү. Кайсы вариант? Лак түштү. Лак. Макул. Биз көрөлү сыр сандыктын ичинде предметти. Эски славян тилинен айтылып келет. Бүгүнкү күндө бул бахила деп атайбыз муну. Бахила. Медициналык бахила. Улантуу команда. Жооп мына ушул. Музейлерден чыгып баратып, гүл идишинин ичине салып кетет. Демек, чечип коюп, гүл идишине салып кетет. Эгерде медициналык мекемелерде деген автор айтып атат, суроонун автору. Анда мен суроонун жообун айтып коюшум мүмкүн дейт. Медициналык мекемелерде бар деп. Анан гигиена үчүн дагы десек, анда да жооп айтылып калмак деп кошумчалап комментарий бериптир телекөрүүчү. Менимче бул туура эле комментарий берген деп ойлойм, Илгиз мырза. Менимче баягы сандыкта эмне бар деп эле койсо болмок экен. 4-1. Oyun ulantılат. 6-cı rauнд. 6-cı rauнд. Sağız. Гүлиза Шамырзаева, Бишкек шаарынын тургуну, сиздерге каршы суроо берет. Урматтуу телекөрүүчүлөр, билермандар. Сыр сандык студияга.
Эми Акылайдан сурайын. Акылай, туюм, сезим, 6-чы сезимдер журналисттерде да күчтүү болот негизи. Сиздин оюңузча кандай мындай бир предмет болушу мүмкүн? Жумшак, катуу, жесе болот же болбойт? Жумшак, вроде жесе боло тургандай предмет окшойт. Курсаңыз ачтыбы? Жок. Жумшак, бирок жесе болот деген бир туюм. Насирдин мырза, сыр санаттын ичинде эмне бар деп эле койсом, минута кетти десем талкуу боло береби? Боло берет, урматтуу Алпарович. Суроо берип атпайсызбы? Эмнеси болсо да. Сиз мындан мурда айттыңыз да, сыр санат эмне бар деп эле койбопсуз деп. Урматтуу билермандар. Сыр санаттаганы алып чыгып туруп, бул жооп ушул, суроону тапкыла десеңиз деле болор эди. Хантер Юэн деген адам 2018-жылы Гиннестин рекордтор китебине кирген. Ал 1 сааттын ичинде 910 даана ушул сандыкчанын ичиндеги буюмду, же болбосо ушул сандыкчанын ичинде буюмдун 910 даанасын максатка ылайык айталык аткарган. Ушул эрежесине ылайык аткарган 910 даана буюмду. Гиннеске кириш үчүн бир эреже коюлат да туура, ошо эрежесин аткарган да. Албетте ал аткарган ишти сиздер дагы кайсы бир жерде аткарган болушуңуздар мүмкүн. Бирок сөзсүз түрдө сиздер бул рекордту кыла албайсыздар балким. Кээ бирлер коркушат муну аткаруудан, айрым адамдар. Сандыкчанын ичинде дал ошол 910 даананын бирөөсү, бир даанасы бар. Сыр санатта эмне бар? Пияз жегенби? Не жеген? Мен жеген ой келди. Жокса мен Буюм деди, буюм деди. Буюм. Кубик предмет. Штанганы көтөргөнбү 910 жолу? Ошо тоголобу 910 жолу. Мектеп алган эмеспи? Жок, кайсы? Вариант дагы. Көтөргөн болсо гантель. Жок, кичинекейин да мындай кылышат го. Же аны. Мага чимде лесбиян жеген. Көтөр эмелер бар да. Лесбиян Жеген жегенби? Biz Yok, şurada rekortları var. Lezzetli jegen var. 910 жол эмес. Бир апасын нерсени жутуп атат да. Кандай эмес. Кайсы бир дегенде Сен шари башка бир нерсе ошо. Жутат эле го. Кайсы? Бир рекорд бар. Калемпир жеген эмес. Майдалыктар жутат эле. 910дан өлүп калат. Жакыныраак экен. 910 дана. Жо 910. Максатка ылайык пайдаланган экен. Жутат. Пайдаланган оттана, значит, Аткарган атат ошо. Бурун сен аткара албайсың. Бир көбүк алышташ кетти анда. 1 сааттын ичинде. Бонус алайлы. Арген мырза, Бонус алайлы. бонус кетти. Нерсе болсо керек, элдер десе. Баш иштете турган нерсе да, көп баш иштешти албайт да. Коркушат да. Эрежеси эмне? Эреже бар. Эрежеге так ылайык да. Ошо күбик вариант болду. Башка 910 дана бет китеп окуган эмеспи? Жок. Кубик рубикте эме кылган. Биз кээде кылат эмес, кээ бир адамдар Кээ бир жерде кылганбыз да. Берип койгондар болот да мындай. Башты ооруп калчу дегендерчи. Жок, коркушат да. Кээ бир жерде кылганбыз да. Герчиде кылганбыз. Жепти инеден өткөрүп же ошондой эмеспи? Бирок эрежеси жок да, эрежеси жок да. Эрежеси ылайык аткарган. Несине бирок аны 910. Ине жип. Ине жипти мындай өткөрүш да кыйын го негизи. Кээ бир кезде. 1 саат için 910 болду. Баягындай эме жеген эмес. Баягы эмеспи, включатель 910. Жок, баягындай. Сүрөт дизат го? Пазлбы, пазл. Пазлбы? Жок, коркушат да. Баягындай эмеспи, калемпир жеген эмеспи, калемпир. Жеп көргөн нерсе предмет. 910 калемпир. Арген мырза, Арзымек Калыков чөпүрөт. Арзымек Калыков. Кубик. Биздин жооз кубик рубикте жыйнаган 910 дана кубик рубик. 1 сааттын ичинде. Жооп кабыл алынат. Ордо, кимде кандай пикир бар? Сагын мырза. Команданын оюна кошуласыздарбы? Көптөгөн эми рекордтуу көрсөткүчтөр бар. Бирок бул жерде эми жеке биздин оюбузча командабызда бул мындай шарларды үйлөп мындай жарганда
ушунча даана шар болушу мүмкүн же резинкалык бир каражаттар болушу мүмкүн. Коркот дегенге шар жарылганда анын үнүнөн деп атасыз. Ошо үйлөп жарганда бул. Ошо жөнүнө сөз кете алса керек. Биз азыр 910 даананын бир даанасы болгон нерсени көрөбүз. Сыр санттын ичинде эмне бар? Урматтуу билермандар, булар шар, кадимки үйлөөчү шар. 1 сааттын ичинде 910 даана шарды үйлөп жарган. Баймат мырза, сиз чочуп алсаңыз дагы акылай чочушу мүмкүн шар жарылганда. Тарс дегенде мына чочуп кетет адамчы. Эсеп болсо 5-1. Гүлиза Шамырзаева, Бишкек шаарынын тургуну. Куттуктайбыз, жакшы суроону жөнөткөн. Семете мырза, команда эмнеден аксап атат деп ойлойсуз? Урматтуу алып баруучу, биз Арген Шерматовдун командасын мурдадан билебиз. Абдан аракетчил, уюшумдуу, бирдиктүү команда. Талкууну деле жакшы эле жаратып атышат. Болгону варианттар чыкпай атат. Булардын аксаганы суроолордун татаалдыгынан окшойт деп ойлоп атам мен негизи. Анткени биз турган билермандар дагы ушул берилген суроолордун көпчүлүгүнү чечкенге колубуздан келбей атат да. Андыктан командага ийгилик, бул команданын дагы бир өзгөчөлүгү, өзү эсеп 5-ке барганда газды басышат. Азыр балким мана 5-1 болуп турат. Ушул эсепти кармап жеңип кетиши дагы толук ыктымал. Жакшы ниет кылып турайлы эми. Түшүнүктүү. Албетте баарыбыз жакшы ниет кылабыз, сөзсүз түрдө. Анда оюнду улантабыз. 7-чи раунд. 7-чи раунд. Насирдин мырза, маанаңыз кандай? Маанай азырынча жакшы. Азырынча жакшы. Абдуали Тучиев, Чүй облусунун тургуну сиздерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар. Африканын Сиди Бел Аббес деп аталган шаарында, кайсы мамлекет экенин жазбаптыр. Алыс эмес жерде өзгөчө бир Сыя көлү бар дейт. Сыя көлү бар экен. Дал ошол көлдөгү суу түн ичинде кара түскө айланат экен. Таң калыштуусу, бул көлгө куйган дарыялардын суусу таза суу. Таза суу экен. Алган эмес, көлдүн түбүндө дагы сууга сыя түс берүүчү бир дагы зат табылган эмес. Караңыздар, куйган суулар таза, түбүндө эч кандай сыя түс берүүчү зат жок, топурактары жакшынакай, ылайы. Бүгүнкү күндө бул көлдөн алынган сыяны Алжирдин, демек Алжирде экен. Алжирдин жана башка бир канча мамлекеттердин кеңсе дүкөндөрүнөн кездештирүүгө болот. Демек кадимки сыя кылып сатышат экен. Эми сиздерге суроо. Географияны окугандар болсо балким мындай бир анализ кылышы мүмкүн. Бул көлдөгү сыя кантип пайда болот анда? Көлдө сыя кантип пайда болуп калат? Кетти минута. Түнү жапай жаныбарлар келип туруп, ошо өзгөрүп да балким болуп атат. Айлана чөйрөмөс немеси бир байланыш болуп Нефт деле вариант, нефт бетин алып калат го. Нефтин чыгып кайра күндү жооп кетет ошондо. Күндүн нурунан. Ал жерде нефт бар. Сияга кантип келет? Мен түшүнбөй атам. Балким отравление болуп Жок эмес бул жер, мөмө жемиш. Балким туннелдин ичине күнү карайып атат, күндүзү көк. Күнгө тиешеси бар балким. Климат болсо Күндүзү бар, күндүзү чыгып атат кадимгидей. Түшөт, булгап кетишет. Булгап кетишет. Кантип пайда болот?
Мониторда чөптөрдүн сүрөтүндө коюп атам мен. Маалымат жоқ мониторда. Только кечине карага болот экен, да? Значит, алды. Күндүз түшкөн деген. Күндүзү баягы бек мотор түшөт. Ысыктан качыпчы. Анан түнү чыгып кетчү. Түнү чыгып кеткенден кийин баягы вулкан лавалар. Жок, лава. Сен кайсы малды алат? Лавалар Мына жөптүнүкү эле экен да. Жаппай жаныбарлар түшөт. Суу жаныбарлар бар же. Түнү чыга турган суу жаныбарлары. Күндүзү түшөт, түнү чыгып кетишет. Чыгып кеткенде баягы жаныбарлар терисинен бир жерден калган Суу составы. Арге мырза. Насир Нахунович келет. Насирдин мырза. Урматтуу алып баруучу, Африка өлкөлөрү негизинен өтө ысык өлкөлөр болуп эсептелинет. Анан бир канча дарыядан таза суу куюлса дагы көл булганат. Демек, бул жерде ысыкта жапайы жаныбарлар, мисалы бегемот окшогон жаныбарлар түшөт дагы күндүзү ысыктан сактаныш үчүн. Анан терисинен балким булгап түнү чыгып кетишет баягы жаныбарларчы. Ошондон пайда болгон болушу мүмкүн сыялар. Дээрлик көлдүн бардык тарабына жайылып кетиши мүмкүнбү? Жаныбарлардан чыккан. Болушу мүмкүн. Эми бардык жаныбарлар түшсө, балким көлдү ээлеп калышы мүмкүн. Жооп кабыл албадым. Мен туура жоопту айтам. Изилдөөчүлөрдүн маалыматына караганда, бул көлгө куйган эки дарыянын суусу аралашып, химиялык реакциянын натыйжасында сыяга айланат суу. Демек, бир дарыянын суусунда темир туздардын концентрациясы көп болсо, экинчи дарыянын суусу жакын жердеги чым сазынан чыккан кээ органикалык бирикмелер менен каныгат. Натыйжада экөөсүнүн аралашмасынан суу сыя түскө айланып калат экен. Химиялык реакциянын натыйжасында, урматтуу билермандар, ушинтип 6-1 эсебинде оюн жыйынтыкталды. Урматтуу билермандар, химиялык кошулмалар куюлган суулардын натыйжасында көл сыя түскө айланат. Арген Шерматовдун командасы бүгүнкү оюнда мына ушундай айырма менен жеңүүгө учурады. Албетте бул оюн кээде жеңиш же кээде жеңүү менен аяктайт. Бул табигый көрүнүш. Бирок командада аябай жакшы мүмкүнчүлүктөр бар эле. Бул сапар командага ийгилик жылмайган жок. Сагын мырза, команданын оюн тууралуу кыскача пикир айтыңыз жана сизге жаккан суроо. Тилекке каршы команда жеңилип калды. Бул командада чындыгында потенциалдуу мыкты оюнчулар көп болчу. Бирок көбүрөөк ийгилик же ийгиликсиздик, көбүрөөк ар бирибизден көз каранды. Команда ушул бүгүнкү жөндөмдөрүн, акыл туюмдарын, интуициясын тилекке каршы иштете алган жок. Мындан кийин дагы бир мыкты оюн көрсөтөт ишеничтебиз. Бирок күчтүү оюнчуларды бирдиктүү болуп, дагы бир жакшы ийгиликке жетелесек болмок. Эми бул дагы бүгүнкү бул көрсөткүч кээ бир команда болуп турат. Ийгилик каалайбыз кийинки оюндарда. Ал эми мыкты суроо боюнча жеке эми көпчүлүк кошулса керек. Жеке менин оюмча ушул сырдуу сандыктагы Гүлиза Шамырзаеванын суроосу көбүн ойлондуруп койду. Ошол суроону жеке мен үчүн мыкты деп балайм. Рахмат. Шар тууралуу Гүлиза Шамырзаеванын суроосу Сагым Мамановдун ою боюнча мыкты суроонун катарына кошсок болот деп биз куттуктайбыз Гүлизаны. Чындыгында кызыктуу суроо жөнөткөн. Семете мырза, магистр катары сиздин пикириңизди угуп коелу. Арген мырзанын командасы буга чейинки оюндарда жеңип келген. Андан ары оюндарына ийгилик каалайбыз. Бүгүнкү оюнда мен балдардын пассивдүүлүгүнү ол пандемияга байланыштуу ордого көп келбей калгандыгынан деп ойлоп атам. Анткени мына азыр деле көпчүлүк билермандар бул жерде жок. Ушул оюнга ар дайым катышып, мени тренировка кылып турсак, көбүрөөк китеп окуп, ошо ийгилик бизге жылмайса керек. Андыктан мен бардык билермандарды учурдан пайдаланып, ушул оюнга келгиле, ордого келип тургула, көрүнгүлө, ушул жерде өскүлө деп чакырып кетет элем. Анан бүгүнкү оюнда эми бир эле суроо табылды. Андыктан мен ушул суроону тапкан жигитти мыкты билерман катары таптым. Арзымбек мырзаны мен бүгүнкү оюнда мыкты оюнчу деп
чечтим. Ал эми суроолордун арасынан Блиц раундда туш келген желек, Турсиян желеги жөнүндөгү суроо мага жакты. Рахмат пикириңизге. Динара Сапарова, сизден да оюңузду угуп коелу. Оюн жакшы болду, команда жакшы динамикалуу эле талкуу кылды, бирок бул жерде мен бул капитандардын сөзүнө кошулам. Экөөнү тең анан өзүмдүн жеке оюмду билдирип койгум келди. Бүгүнкү суроолор эмнегедир суроолор анча жакшы болбой калды. Мындай тапканга, даже вариант таштаганга дагы болбой кала турган суроолор болду да. Мындай суроолор башка эч оюндарда келчү эмес эле. Өтө ушуну белгилеп кеттим. Телегөрүүчүлөр өтө изденип аткан окшойт, менимче, Динара айым. Өтө изденип атышат. Ушул таппаган жакшы эле эмелерди, суроо түзсө боло тургандарды дагы жакшы суроо түзбөй чалгытып, башка суроолорду башка сөздөр менен берип атышат да. Билермандарды өтө күчтүү деп ойлойт да алар. Макул, оюңуздарга чоң рахмат. Арген мырза, албетте мындай натыйжа күтпөгөнсүздөр. Ошентсе дагы кандай бир эмелерди байкадыңыз бүгүнкү оюнда? Жеңилсек да мен сүйүнүп турам, анткени мен билермандардын финалдык оюнда эле ойногондой болдум. Суроолор ошого жараша түзүлгөн. Колдон келишинче даярданганбыз. Бир апта, 2 апта калганда күнүнөн 10-дон 15тен суроолор карап, талкуулап, өзүбүздү эң бир мыкты уровеньде алып келгенбиз. Бирок бул жер экенде эмнегедир ал окшошпой калды. Бирок негизи чынында өтө катуу даярдык көргөнбүз биз. Анан суроолор боюнча, мисалы мен Кытаймын деп жазып алган суроо жакшы суроо экен. Маанилүү деле. Мен Кытайлыкмын, Япон эмесмин. Мен Япон эмесмин. Бул суроонун ээси Нурболот Колдошов Кадамжай районунан ушул суроону жөнөткөн. Экинчи Дүйнөлүк согуштагы Америкада иштеп жаткан кытайлык жаран тууралуу суроо. Мыкты суроо деп команда эсептептир. Чоң рахмат. Анда биз Арызбек Калыковго Актив дизайндын атынан 500 сом сыйлык катары беребиз. Арызбек мырза, жеңилсеңер дагы, бирок бул Актив дизайн колдоо иретинде сиздерге ушул ыйгарат. Ал эми мыкты суроо ээси катары бул жерде кимге 500 сом ыйгарсак болот? Семете мырза. Семете мырза, сиз Түркия жөнүндө суроону айттыңыз, Блицтеги. Сагын мырза Гүлиза Шамырзаеваны айтты. Кайсы бирин тандасак? Менимче сыр санттагы суроо ээсин тандасак менимче жөндүү болор деп ойлойм. 1 минутталык суроо болчу. Семете мырза, каршы эмессиз, бирок тиги Сталиндин Түркиянын желеги тууралуу суроосу дагы чындыгында өтө кызыктуу, жакшы суроолор. Батарыңыз. Эч нерсе эмес, позитивдүү болуңуздар. Бул оюн жана дагы бир жолу оюн. Урматтуу команда, урматтуу телекөрүүчүлөр, бул команданын күйөрманы катары атын айтууну туура көрбөптүр. Жөн гана ушул Арген Шермановдун командасынын колдоо иретинде күйөрман телекөрүүчү бар экен. 3000 сом сыйлыкты ушул командага сыйлык катары бериптир. Команда куттуктайбыз. Арген мырза колдоо иретинде экен. Ал өзүнүн атын айтууну туура көргөн жок. Жана ошондой эле Йома бургерден сертификат 6 адамдык. Йома бургер кафесине барып, эң мыкты ширин бургерлерди жеңиздер. Куттуктайбыз. Азыр эми азыр болсо бар бол шириндиктери студияга. Эксклюзив торт Билерман Ордо деген жана барбол токочтору адал татуу дайыма жаңы гана. Биз өнөктөштөргө ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат колдооңуздар үчүн. Билерман Ордо интеллектуалдык оюну бул билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат. Кайрадан көрүшкөнчө ассалому алейкум. Техникалык топко ыраазычылык билдиремин. Суроо жөнөтүңүздөр, урматтуу телекөрүүчүлөр. Ошар Лен көчөт 330. Инстаграмда Билерман Ордо жана Фейсбукта Билерман Ордо деген баракчабыз бар. Ютубта Билерман Ордо оюнун көрүңүздөр. Ассалому алейкум, көрүшкөнчө.